жарандар мал баккан биздин жарандарыбыздын баардыгы жайлоого өзүнүн малдарын алып чыгат. Малдарын алып чыкканда ошол жерде ар бир малдын жаныбардын башына ошол жерде өзүнүн налогун төлөйт да, жайлоого чыккан үчүн. Ошондуктан мен айтып атам, кээде жайлоодо ушундай уулуу чөптөр азыр көп болуп атат. Же болбосо ошол жерде ушундай бир пример кылып айтып кеттим. Мен мына Бишкек Ош жолунда Сусамыр жайлоосунда жылдан жылга ушу жана тикенектер көбөйүп кетип атат да. Ошо көбөйүп ушунчалык бир ылдамдыкта көбөйүп атат да, тездикте көбөйүп атат. Ушул маселени азыр тапшырма катары да бердим. Тез арада буга чара көрүп, буну токтотпосо, жалпы келечекте бул жайыттын баардыгын тикен каптап ушундай болуп калат деген чоң коркунуч бар да. Бүгүн парламентте талкууланып жаткан идентификация маселеси боюнча бир катар суроолорду бердиңиз. Бүгүнкү күндө кандай жүргүзүп атыптыр? Эми идентификация өзү башталганы Кыргызстанда бул 14-жылы башталган да. Бирок бүгүнкүгө чейин ушул 100% ушу идентификацияга өтө элекпиз да. Себеби дегенде азыр ветеринария инспекциянын жетекчиси айтып атат, көйгөйлөр бар депчи. Бирок ошол көйгөйлөрдү бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашыра албай жатышат да, келишип атат. Мисалга ири мүйүздүү малдарды былтыркы жылы бүтүрүшкөн. Бирок бүгүнкү күндө алар ошол малдардын кулактарын эле бирка таккан менен эле бүтүп калган да. Андан кийинки мисалга союлгандардыкы каттоодо жок. Ар бир мал ушу жылына 4 жолу ветеринар карап туруш керек, анан вакцинацияларды берип туруш керек да, вакцинацияларчы. Ошол берген вакцинациялар дагы ошол жанагы номери боюнча компьютерге түшүп туруш керек да. Кандай кайсы ооруга каршы алды, кайсы оору менен ооруп калды, мисалы андайлар жок. Же болбосо союлгандан кийин ал токтош керек. Алар бүгүнкү күндө жүрбөй жатат. Же болбосо мисалга бир мал бир адамда болсо, карамаганда болсо, ал базарга алып барып сатып берет да. Демек алдан ошол адамдын атынан чыгып кетиш керек малчы. Бүгүнкү күндө андай иштер жүрбөй жатат да. Анан ошолорду айтып атабыз, эми буларды жүргүзүш керек, мындай иштердичи. Анан эми айта берсе дагы көптөгөн кемчиликтер көп бүгүнкү күндө толук жумуш иштебей жатат да. Мен айтып коюшум керек, мен ветеринарный врачмын да. Билемин бул маселе боюнча азыркы команда дейли бир топ жакшы иштерди жүргүздү. Кыргызстандын тарыхында болбогондой башында бир топ каражаттар, бир топ талаш тартыштар болгон, ким жүргүзөт, кантип жүргүзөт деп. Мына азыр бир топ маселелерди чечти. Азыр маселе 3-чү окууда каралып атат. Негизинен жыйынтыгы жакшы, бирок Кыргызстандын ичинде көйгөйлүү маселелер бар. Кээ бир мисалы идентификациядан өткөн мал жайлоодо союлса, жеке үйдө союлса, анда учету кандай болот? Бул маселе бар. Баары эле сойгондон кийин терисин алып барып, баягы ошол айылдагы ветеринардык кызматка алып барып, компьютерден чыгартып койбойт да, мындай мал союлуп кетти деп. Бунун өзгөчө белгиси баягы уурдалган малдарга так болот экен да. Мисалы бир жерден чыкса, ууру колго түшсө мал менен, анын кулагынан кармап эле ээсин 1 секундта тапканга мүмкүнчүлүк бар да. Эми мунун жакшы жактары көп. Эми кемчилдиги биз Кыргызстан дүйнөдөгү бир өзгөчө өлкөбүз, мындай жаратылышыбыз, анан баягы жайытта колдо кармалбаган малдар көп да. Ошол боюнча баягы сойгон мезгилдерде тактык болбой калышы дегендер бар. Биз баарыбыз мунун мойнун алып атабыз. Жетекчилер дагы, депутаттар да, эми бизде регион ушундай. Ал эми мисалы кээ бир өлкөлөрдө баягы короосу менен жайылат дагы, алар эч качан ошол территория зымдан жайлоосундагы керек болсо зым менен токтартып койгон, ошондон чыкпаган үчүн аларда мындай 100% тактык бар да. Биз андайга жеткире албайт экенбиз. Анан мени кызыктырган бир суроо мындай болду. Мен суроо бердим. Кээ бир оорулар ушул жапайы жаныбарлардан жуга турган оорулар бар да, ошолордун келечекте кандай ошолордон оору жукпаш кылышыбыз керек, өнүккөн өлкөлөрдө кандай бизге бере турган үлгүлөрү бар экен. Биз билебиз да, кээ бир жаныбарлар
Кыргызстандын аймагы эмес, чет мамлекетке дагы убагында өтөт. Азыр ушундай өлкө бар экен, маселе өлкөлөрдө, кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө аларга мындай кымбат турган дарыларды беришет экен да, ошону бирок 3 күндө жебесе ал дарынын күчү кетип калат экен. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү табышыбыз керек келечекте дейт. Бүгүн бизде эми андай каражат жок, но биз келечеги менен кошо алып кетип атабыз. Идентификация боюнча бүгүнкү күнгө чейин 20 малды жүргүзүп бүтүштү. Эми мындан ары жылкы баласын, чочкону жана үй жаныбарлардын бардыгын ошо менен эле бирге топосту дагы өткөзүү, аарыны балыктарга чейин өткөзүп жатат. Бул эми мамлекеттик деңгээлде алып барылып аткан иш-чара. Бул ЭЭПтин требованиясына өтө зарыл. Бүгүнкү күндө биз ал талапка жооп берет деп кирди. Бул жакшы нерсе. Эми ал жерде кемчиликтер бар. Ал жерде кемчиликтер бул жанагы өлгөн мал, сатылган мал, союлган малдарды аркасындагы эсеп жүргүзүү боюнча да СИОШ программасы деп коет. Ошол да кемчиликтер болуп атат. Анткени ар бир айылдарда интернет жок. Булардагы смартфон менен база данныйга киргизүү боюнча ошол жерде бир аз кемчиликтер жүрүп атат. Бирок эми президентибиздин жарлыгы менен быйылкы жылы санариптештирүү жылы болсо, ошонун толук камсыз болсо бул иш алга жылып кетет деген ойдобуз. Негизи ошо жокко чыккан малды, маселен союлган малды эсепке киргизүү кимдин мойнунда болуш керек? Бул бүгүнкү күндө жаңы мыйзамда 9 статьянын 2 пунктунда ошол кошумча киргизилип атат. Делегированный полномочия боюнча жергиликтүү вет сервистерге жеке андан тышкары мамлекеттик органдарга делегировать этебиз депчи. Келишим негизинде иш алып барат деп. Акча төлөө маселеси бул жеке мал ээлеринин эсебинен болуп калат да. Парламенттин отурумунда идентификация маселеси боюнча мыйзам долбоору талкууланды да. Анан бир катар суроолорду бердиңиз, сунуштарды айттыңыз. Негизинен кандай тартипте жүргүзүш керек, кандай жүргүзүлүп жатыптыр? Биринчиден идентификация өзүңүздөр билесиз, жалпы Кыргызстанда болуп атат. Анан көптөгөн сын пикир бар болчу, бирок оңдолуп атат. Бирок бир-эки мыйзамда өзгөрүүлөр, аларды тактоо иретинде мен суроолорду бердим. Ал жерде ошо мал жандыктан өндүрүлгөн продукцияларды сатуучулары жана изготовительдери алар бир жыл ошол маалыматтарды сакташ керек деп. Менде маселе болуп калды. Бул сүт өндүрүүчү чоң промышленный предприятияларбы же тиги жеке менчик үйүндө чарба менен алектенген биздин жарандарбы? Эгерде үйүндө бир же эки уй болуп, ал уйун саап, анан ошол өндүргөн саткан документтерин бир жыл сактайбы же ошолго макулдук берген ветеринар справкаларын сактайбы? Анан ошону тактоо иретинде маселелер бердик. Ал такталбаптыр. Анткени эртең биздин чарба менен алектенген, өзүңүздөр билесиздер, бир агрардык мамлекетпиз. Көпчүлүк элибиз өзү чарба иштери менен алектенет. Эртең мал жандыктан аркылуу эт, сүт, май, быштактарды чыгарган чарба менен алектенген жарандарыбыз тоскоолдук турдуу калбасын деген маселени койдук. Ошол себептен бул маселени ветеринардык инспекция, өкмөт эретке келтирип коюш керек. Кимге кандай жайылтат? Элге көптөгөн документтерди, кагаздарды чогултууну мажбурлабаш керек депчи. Идентификация маселеси боюнча мыйзам долбоору талкууланды да. Бүгүнкү күндө кандай жүргүзүлүп атат? Эмне жетишпестиктер бар? Мыйзамга дагы мындай толуктоолорду сунуш кылдыбы эл өкүлдөрү? Мыйзамга бул мурунку мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолор боюнча мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окуудан өттү. Бул мыйзам абдан керектүү мыйзам, анткени идентификация азыркы учурдун талабы. Бул идентификация малдын гана кыймылынын көзөмөлү эмес, малдан алынган айыл чарба продукцияларын, эттин, сүттүн болобу, жүндүн болобу, теринин ошонун көзөмөлүн дагы камсыздайт. Анткени азыркы бир Еврорегистрдин талаптары ушундай. Мына эми жакында азыр биз ветеринардык эквиваленттүүлүк жөнүндөгү макамды албадыкпы? Эми биз бул мыйзамды аткарышыбыз керек. Азыр депутаттарыбызга чоң рахмат. Муну колдоп берди 3-чү окууда. Кудай буйруса, бул мыйзам өтсө, бул абдан бизге керектүү мыйзам болуп эсептелет. Анан азыр болсо биз 20 мүйүздүү малды толугу менен бүткөнбүз. Анан жылына бир 600 миңге жакын төл кириш болот экен. Ошолорду кириштеп, анан чыгыштамай жагында кичине кыйынчылыктар бар. Анткени малдын баары жанагы мал союучу жерде союлуп анан чыгышталыш керек да. Биздин менталитетке байланыштуу үйдө соет, жакшылык жаманчылыкта соет. Анан ошол жерден кичине кыйынчылык болуп атат. Кыйынчылык болсо дагы биз малды баягы чыгыштап атабыз да. Малдын ээси чыгышташ керекпи? Жок, малдын ээси сөзсүз түрдө кабарлап ветеринарга барып анан чыгышташ керек да. Анан үйүнөн союп алат, же жайлоого кеткенде 3 айдан келет, союп алат, анан ошону айтпайт, анан кайра ветеринар барат малды дарылоо үчүн. Анан малың кайда дейт, анан союгам дейт. Анан ушундай менталитеттин биздин эмебиз зыяны тийип атат да. Анан дүйнөдө андай эмес да. Үйүнө эч ким мал союп жебейт. Баары
5000 кою болсо дагы дүкөндөн сатып жейт. Ал малым болсо как эме катары, бизнес катары пайдаланат да. Бизде андай эмес да, бирден экиден үйүнө кармап союп жеп атпайбы. Ошол жагынан кыйынчылыктар бар эми. Ошол боюнча болсо дагы биз азыр жеке ветеринарларга ошонун баарын жүктөп, аутсорсинг кылып, ошону ишке ашырып атабыз. Мына азыр чочкону бүтөбүз бир 2 айдын ичинде быйыл. Анан күздөн баштап жылкыны идентификация баштайбыз. Дагы жылдын аягына чейин итти бүтөбүз. Мына депутаттар туура суроо берди. Жанагы малдан, жаныбарлардан адамга жугуучу оорулар бул ит биринчи орунда турат. Жана эхинококкоз, альвеококкоз, кутурма, бруцеллезду дагы ушул иттер таратат. Мына биз ошо итти дарылап идентификация кылгандык үчүн мына биз азыр 411 000 итти идентификация кылып койгонбуз. Ошонун дарыланганын биз көзөмөлдү күчөткөндүк үчүн азыр мына 279 кишиге азыр быйыл эхинококкоз азайыптыр. Мына медиктер айтып атат. Бруцеллез болсо мындан 5 жыл мурункуга караганда 5 эсе азайды. Жол болсо жылына 4500 киши ооруса, азыр быйыл 767 гана киши ооруду. Бул деген абдан жакшы көрсөткүч. Бул идентификация бул ветеринариянын бир ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет да.